Мырзахматуллы Ырысбек канча 18-ге 02-ге. Мырзахматовдыкыбы? Ооба, ушулар. Бул жерде могул жерде дагы бар Мырзахматуллы Ырысбек. Могул территорияда дагы бар. 4-чү, 5-чи. Могул ряд Мырзахматуллы. Давайте вот санап чыгайлычы, ушул Мелис Мырзахматовдун канча жери бар экен? 1, 2. Подождите, 12, мына почти 60 соток. 60 соток. 60 соток, мына 70, 80, 130, 140, 160, 130 экен, 130 болду. 1 гектар 30 сотик, андан сырткары мына. 570 контейнер. 130, 150 экен. 150 мына. 160. 160 экен. Bir жарым гектардай жери бар. 500'ün aşık konteyneri var. Анан Мелис Мырзахматовдун Кара Суу базарында 1,5 гектар жери жана 500дөн ашык контейнери бар. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 27 январда Ош облусунун Кара Суу шаарына келип, жергиликтүү соодагерлер менен жолугушту. Жолугушуу Бабур атындагы орто мектептин короосунда өтүүдө. Жолугушуунун алкагында Камчыбек Ташиев Туратали базарынын жанына курулган соода борбору менен таанышты. Аны менен бирге президенттик аппараттын уюштуруу иштери жана региондор менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору Болот Узакбаев, президенттин чечимдерин даярдоо бөлүмүнүн башчысы Азамат Кадыралиев, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев катышты. Ошондой эле Кара Суу базарынын картасын көрсөтүштү. Азамат Кадыралиевдин айтымында бул базарда Мелис Мырзахматовдун 1,5 гектар жери жана 500дөн ашык контейнери бар. Номер 1 колониянын тинтүүдө соттолуучулар тополоң чыгарды. Жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери тарабынан номер 1 түзөтүү абагында соттолгондордун топтук баш ийбөө фактылары ыкчам түрдө аныкталып, токтотулду. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматтын басма сөз кызматы билдирди. Кечээ 26 январда номер 1 түзөтүү мекемесинде болжол менен 50-60 адамдан турган соттолгондордун тобу мекеменин кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбестик көргөзгөн иш аракеттерине өз убагында бөгөт коюлду. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам жана режимдик иш-чаралардын натыйжасында анын ичинде жалпы тинтүү, топтун баш ийбөөчүлүгүн башкы уюштуруучулар жана үгүттөөчүлөрү аныкталып, обочолонду. Иш-чаранын жүрүшүндө 11 грамм баңги-заты, 22 уюлдук телефон, 120 даана кесүүчү сайуучу буюмдар, курамында спирт бар колго жасалган 1 литр зат жана 146 даана ар кандай буюмдар табылып алынды. Аталган фактылар боюнча каттоо жүргүзүлүп, тергөө иштери башталды. Номер 1 түзөтүү мекемесинде кырдаал туруктуу мекеме штаттык режимде иштеп жатат. Жазаларды аткаруу кызматы тарабынан соттолгондордун кылмыштуу уюмдарына жана башка деструктивдүү топторуна каршы күрөшүү, ошондой эле пенитенциардык мекемелердеги жаза криминалдык субмаданиятты жою боюнча системалуу иштер улантылууда деп билдиришти жаза аткаруу кызматынан. Артур. Акырынан. Олдем. Акырынан кылып тур. Ой, Кудайым. Балыкчыда милиционер өспүрүм кызды сүзүп качып кеткен ички иштер министри үн катты. Ысык көлдүн Балыкчы шаарында милициянын унаасы 11 жаштагы кызды сүзүп, жол кырсык болгон жерден качып кеткен окуядан кийин 2 милиция кызматкери иштен алынды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирди. Белгилүү болгондой, окуя 26 январда болгон. Белгисиз унаа 11 жаштагы кызды сүзүп кетип, окуя жеринен качып кеткен. 11 жаштагы кыз жергиликтүү оорукананын реанимация бөлүмүнө жаткырылган. Кийин өспүрүм кызды сүзүп кеткен унаа шаардык милициянын унасы экени маалым болгон. Аталган унаада 2 милиция кызматкери, Балыкчы шаардык милициянын башчысы Бектур Осмонбаев жана анын ийниси болгону аныкталган. Аталган окуя боюнча ички иштер министрлиги билдиргенде, бул факт ички иштер министринин жетекчилигинин көзөмөлүнө алынган. Ички иштер министринин ички иликтөө кызматы жүргүзгөн териштирүү иштеринин жыйынтыгы менен Балыкчы шаардык милициянын жетекчиси Бектур Осмонбаев менен анын ийниси кызматтан алынган. Министрликтин маалыматы боюнча Осмонбаевдин ийниси кырсык болгон учурда унааны ал башкарып бара жатканын айткан. Ички иштер министрден билдиришкендей, иликтөө жыйынтыкталганда аталган 2 милиционердин ички иштер органдарында мындан ары иштебей турганы боюнча маселе каралат. Ошол эле учурда 26 январда унаа сүзүп кеткен кыздын атасы коомчулукка кайрылуу жасап, кырсык болгондо унааны шаардык милициянын башчысы Бектур Осмонбаев айдап бара жатканын жана ал мас абалда болгонун билдирип чыкты. Анын айтымында Осмонбаев наркологиядагы текшерүүгө өзүнүн ийнисин жөнөтүп койгон. Кыз оор абалда реанимацияда жатканын айткан ата президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, бул маселени көзөмөлүнө алып берүүсүн суранган.
Мына бир кызды кагып алып качып кеткен машина. Табылды. Табылды. Үй жашын алып чыкпай атат. Жашын алып чыгып кетти, мас экен. Тонар. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Sizlerden soranlarım uşa. Bugün men kızım süzüp ketti. Saat 13-14 çamasında mektepten çıkıp kelayotganda pişkotton süzüp ketken kişi uşu Balıkçı şаарынын начальниги экен. Азыр аябай мас абалда үйүндө катылып жашынып жатат. Ал өзүнүн ордуна соп-соолгон инисин чыгарып больницага жиберип, больницадан анын анализден соп-соол чыкты. Силерден суранарым, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, адилеттүүлүк деген болуш керек да, бул кандай? Же начальник милиция болсо эле мас абалда машина айдап элдердин балдарын тебелей берсе болобу? Же кандай муну? Силерден суранам ушу адилеттүүлүк менен карап коюңуздар да. Тап эле башка бирөөнүн деген алып келип алышып. Сен көргөнсүң да точно тиги айдап бараткан да? Мына бuyakta мына бул жигит көрүптүр, видеого тартып алыптыр ким айдап баратканын. Жаап жашырып атышат. Ордуна башка жанагы сол баланы алып келип коюшту бүгүн. Тиги начальник милицияны катып коюштур, жашынтып болгон милициялар, мыйзам коргоочулар. Ушундай болобу эмне? Дал кирип бирөөнө чалгандан кийин анан ушул бала келип атат да гаилер менен чогуу. Сотрудник кызматкерлер менен чогуу келип туруп бул бала мен сүздүм деп мойнуна алып атпайбы. Анан жанакы жерден элдер бугууну сабай башташты. Кандай сен биз көрүп турбайдыкпы деп Ладно, сразу бизге вопрос алып дейм. Бизге алып кетиш керек, все уже башка эме жок. Материалды биз алып. Продажа и аренда LED-экранов LED Pixel KG. Производство, продажа, аренда LED-экранов. Внутренние LED-экраны, наружные LED-экраны, медиафасады, видеопол, LED-оформление зданий, изготовление и монтаж медиафасадов. Бегущие строки, изготовление металлоконструкции, монтажные работы, сервисное обслуживание, прокат сцен, подиумов, многокамерная видеосъемка и трансляция на экран. Установка по всему Кыргызстану. Звоните 0708 0807 25 0557 0807 25.